Салам достор, менің Қытай тілі сабағыма қош келіңіздер. Бүгін біз өткөнкү сабақты улап эле ошол сабакты негизденип жаңы маалыматтарды жеткиребиз. Биринчиден өткөнкү сабакта кайталап коелу. Нүү аял деген маанидеки иероглифти үйрөнгөнбүз. Муну нүү деп окуйт. Эми дагы бир иероглифти үйрөтөм. Бул ат, биз минип жүргөн ат. Атты кандай жазат, атты кандай окуйт, ошону үйрөтөм. Андан кийин экөөнү бириктиребиз. Эмне мааниде чыгат экен, анан тондорунда кандай айырмалары бар экен. Биринчиден биз бир атты тарталы. Мына куйруктары, буту. Анда бул атка окшоштуруп илгери кытайлар мындай кылып чыгарган. Бул аттын башы, аттын куйругу, аттын 4 бутун бир сызык менен билдирип койгон. Бул ат деген маанини билдирет. Үнү кандай болот экен? Ма деп окуйт. 3-чү тон. Ма. Ма. Мындай жазылат. 1, 2, 3. Ма. Бул 3-чү тон. Эстеп калгыла, 3-чү тон. Эми нүү менен мааны кошобуз. Карасаңыздар, сол тарабы багытты билдирет. Бул сөзсүз аял киши менен байланыштуу. Оң тарабы үн алышына жардам берет. Кыз менен байланыштуу, аял киши менен байланыштуу. Анан ма же башка үн, бирок ма менен байланыштуу үн болот да. Муну ма деп окуйбуз. Мама такы ма. Эне деген маанини билдирет. Ма бул 1-чи тон. Эми биз тон жөнүндө кичине маалымат алалы. Негизи кытайча тилде 4 тонду колдонот. Биринчи ма, бул 1-чи тон. Ма, мындай көрсөтөйүн. Мама дакы ма. Ма, 2-чи тон. Мына. Ма, 3-чү тон. Ма, 3-чү тон башка маани болуп калды. Ма дагы бир башка маани. Ма дагы бир маани болот. Ошон үчүн тон өзгөрүлүп турганда 4 маанидеки үндөр, 4 маанидеки иероглифтер болот. Мааниси өзгөрүлүп кетет. Анда бирге окуп көрөлү. Ма, ма башка мааниде болот. Ма башка бир сөз. Ма. Могу сызыкка окшоштуруп эле ээрчип окусаңыздар болот. Ма. Бул 3-чү тон. 1, 2, 3. Ма. Өдөдөн ылдый түшөбүз. Ма, 4-чү тон. Негизи ушул 4 тон менен ар бир сөздөр айтылат. Тон өзгөрүлсө, мааниси өзгөрүлүп кетет. Ошон үчүн башынан баштаганда эле тонун туура жаттап калыңыздар. Мама дакы ма ушундай жазылат. Ат ма. 1-чи тон. Нүү, мурунку сабакта үйрөнгөнбүз. Нүү аял кишинин белгиси. Ошол достор, дагы көбүрөөк маалымат алалы десеңиздер, биздин YouTube каналдан сөзсүз катталып коюңуздар. Анан бул сабактар жаккан болсо, лайкты басып коюңуздар. Абдан ыраазычылыкты билдирем. Анан дагы 2026 жылы 13 январда менин кытай тил курсум башталат. Ошого келип, башынан аягына чейин кытай тилди мени менен бирге окуңуздар. Рахмат сиздерге. Бай-бай.